Свердлов райондук сотунда кесиптик коошундар бирлигинин мүчөлөрү менен аталган мекеменин төрагасы Мирбек Асанакуновдун ортосундагы пикир келишпестикке байланышкан соттук отурум өттү. Профсоюздун мүчөлөрү Асанакунов жетекчилик кызматка мыйзамсыз келгенин айтып арызданышкан. Район аралык соталардын кайрылуусун жүйөрүү деп тапканы менен жогорку сот өз ара чечишкиле деген бүтүнгө келген. Бүгүн Свердлов райондук сотунда каралып аткан иштин маани мазмуну ушундай: Кыргызстан профсоюздар федерациясындагы жагдайга байланышкан иштер боюнча тилекке каршы 2017 жылы 16 январда федерацияга төрага болуп Асанакунов Мирбек Аскерович деген адам келген. Күчкө салып алып келген а кишини. Мурдагы иштеп аткан, ийгиликтүү иштеп аткан адамды жумуштан мажбурлап кетирип алып келген. Анан ошондой жол менен шайлаттырган. Андан көп узабай эле бул кишинин баарысын алдап, калп айтып келип шайланган бет ачылып калды. Калп эмне деген калп? Кыргызстан профсоюздарынын төрагасына кандидат, орун басарлыгына кандидаттар, бул адамдар 5 жылдан кем эмес профсоюз жаатында шайланган кызматта иштеген адамдар болуш керек. Бул киши 8 жыл иштеген деген маалыматты бизге берген. Бул кишинин чындыгында 8 күндө иштеген тажрыйбасы жок экен. Көрсө ошол бизге келердин астында ал нерселердин баарысын подделка жасап, жасалма жасап келиптир. Ошол ал 8 жыл иштедим деген мезгилде ал айткан болгон эмес экен. Ошол мезгил өткөндөн кийин 3 жылдан кийин гана түзүлгөн уюм экен. Мына ушундай калпы чыгып калгандан кийин биз буларды сот органдары аркылуу чечип шайлоо туура эмес болгон деген аракетти жасадык. Сот 2 жылдан ашык жүрдү. Райондук сот, шаардык сот бир эмес 2 жолудан туура эмес шайланган, ушинтип алдап келген деген чечим чыгарды. Тилекке каршы жогорку сот 2 жолу карап туруп, аягында ушундай чечимге келди. Профсоюз деген бул коомдук уюм, бул эч кимге көз каранды эмес. Ошон үчүн соттордун мындай эмгек талашын караган укугу жок. Өзүңөр чечкиле деп чечим чыгарды. Соттордон жыйынтык чыкпай турганына көзү жеткен мекеме жетекчилери 29 кишиден турган кеңеш өзүнчө жыйналып, Асанакуновду кызматтан кетирүү боюнча чечим кабыл алышкан. Бирок ал кеңештин отурумун мыйзамсыз деп атап, чечимге кол койгон профсоюздар уюмунун мүчөлөрүн сотко берген. Мына ошондон кийин биз профсоюздардын эң жогорку башкаруу уюму болуп эсептелет профсоюздар федерациясынын кеңеши. Ушул кеңеш 29 кишиден турат. Мына ушул уюм чогулуп туруп 5 февралда бул маселени чечтик. Ошол Асанакуновду шайлаган токтом жараксыз деп, рас токтом жараксыз деп табылгандан кийин Асанакуновду кызматтан кетсин деген чечим чыкты. Мына ошол чечимдин тегерегинде сөз болуп атат. Ал киши ушинтип айыбым ашылып калды, алдаганым билинип калды деп кечирим сураганын ордуна азыр ошол чечимди кабыл алган кеңештин мүчөлөрүн сотко берип атат. Ошолордун бири менмин мынакей. Жөн эле сотко бермек түгүл, ал аны кетирген чечим кылмыш иши катары бааланып туруп мынакей 1-май райондук ички иштер башкармалыгы бул ишти карап туруп эч кандай кылмыш жок экен бул жерде деп туруп жапкан ишти. Аны кайта булар генеральный прокуратура аркылуу өзгөртүп туруп, жокко чыгарып туруп, азыр Бишкек шаардык башкы ички иштер башкармалыгына берип атат. Бул кишилер иш козгоп, мынакей бизди жоопко тарткан турат. Кече күнү мени ушул жерге келип туруп, үй камагына алуу боюнча чечим чыкты. Адвокат Анара Кыштообаеванын айтымында буга чейин Асанакуновго 3 кылмыш иши ачылып, бирок алар белгисиз жагдайда токтотулган. Ал Асанакуновдун үй бүлөсү бир катар мыйзамсыз иштерге барышкан деген пикирин билдирип, Мирбек Асанакунов юридикалык билими боюнча дипломду жасатып, жасалма жолу менен профсоюздар уюмуна төрагалык кызматка отурган деди. Семья Асанакунова и Молдобековых, используя беспредел и коррупцию. Мен сиздер аркылуу расмий кайрылуу жасагым келет. Асанакунов менен Молдобекованын үй бүлөсү коррупциялык жана административдик жол менен жогорку кеңеш аркылуу укук коргоо жана прокуратура кызматкерлерине таасир этип, кесиптик кошундар бирлигинин айрым мүчөлөрүнө карата башалама мамиле кылышууда. Өзүңүздөр билгендей, профсоюздун мүчөлөрү бул 700 000 элдин таламын талашкан адамдар. Бир үй бүлө тарабынан ошол миллионго жакын элдин укугу бузулуп жатат. Алардын бирөөсү эле оозун ачып койсо, ИИМ кызматкерлери
бери келип кошуундар бирлигинин мүчөлөрүн кармап жатышат. Мындан улам мен президенттен Асанакунов менен Молдобекованын өзүн билемдигин токтотуп берүүңүздү өтүнөм. Закрывает наших членов ФПК. Белгилей кетсек, парламенттеги кесиптик кошуундар жөнүндө сунушталып жаткан мыйзам талаш тартышты жаратып келет. Буга каршы бир канча ирет нааразычылык акцияларда өттү. Аталган мекеменин мүчөлөрү бул жаңы мыйзам Кыргызстанда көз карандысыз кесиптик кошуундар жоюлуп кетет деп кооптонуп жатышат. Себеби буга чейинки долбоордо жумушчулардын укугун Профсоюздар Федерациясы коргой турганы жазылган.